Салам барыңыздарга. Бүгүн джинсы тууралуу сүйлөшөбүз. Кээде базардан же дүкөндөрдөн джинсы сатып алгыбыз келгенде эмнегедир такыр жарашпагандай боло берет. Бул учурда күнөөнү өзүбүзгө коебуз. Фигурам жакшы эмес, ошол үчүн ушум жарашпай калды деп такыр андай ойлобоңуз. Себеби бул роликтен соң өзүңүзгө бекер күнөө коюп жатканыңызды байкайсыз. Демек, шымдарды туура тандоо же болбосо келбетиңиздеги жетишпестиктерди шым аркылуу кантип жабуу, жоюу керек сүйлөшөбүз. Чындыгын айтканда, фигура тууралуу тема козгогум келген эмес, себеби бул туурасында интернетте маалыматтар жетишерлик деңгээлде көп. Ошентсе да сиздерге түшүнүктүү болушу үчүн кыскача айтып өтпөсөк болбойт. Фигураларды бир нече топко бөлүп караган табличкалар бар. Эми баарына эле дал ушул алмуртка окшош десек туура болбойт. Бир аз гана окшош болушу мүмкүн. Баарына белгилүү, кара түстөгү джинсы арыгыраак көрсөтөт, ачык түстөгү джинсы толугураак көрсөтөт. Ал эми мындай ортодогу актары болсо, муну макияжда колдонуучу хайлайтер катары көрсөңүз болот. Кийгенде кырынан буттарыңыз чоңураак, белибиз ничкераак көрүнөт. Карашымдын бул жеринде аралыгы өтө эле узун. Салыштырыңыз. Эми кийинкиде эки түрлүү адамды көргөндөй болосуз. Ошондой эле аркасында ушундай эле бүктөп салыштырыңыз. Чөнтөкчөлөр өтө эле бийикте болсо кийгенде жарашыксыз болот. А бул шымда болсо эч кандай аралык жок. Кийгенде да аябай жарашыктуу турат. Шымдын бул тигилген жерине көңүл бурдуңуз беле? Мисалы, бул шымда мындай жери жок. Эми байкаңыз, жарашыксыз олтурат. Бийик посадкадагы шымдар көбүнчө алмурут, үч буручтуу, кум саат фигурасындагыларга жакшы жарашат. А бул орточо посадкадагылар жамбашты бир аз чоң кылып көрсөтөт. Ал эми бул болсо бийик посадка, айырмасы бар.